Мектептердеги акча чогултуу бул ата-эне, мугалим, чиновник, депутат деги эле бүткүл коомдун кеңири талкуусуна айланды. Акча чогултуу зарылбы же жокпу? Мектептер ансыз ишмердүүлүгүн жүргүзө алабы? Ушул жана башка суроолорду бул чыгарылышта талкуулайбыз. Каражат жиноо бир тараптан көптөгөн көйгөйлөрдү чечет, бирок ошол эле маалда коррупцияга жол ачып, залакасын да тийгизет. Мугалимдер же ата-энелер комитеттеринин жетекчилери тарабынан чогултулган каражатты чөнтөгүнө кымырып алган фактылар системага болгон ишенимди кетирип, кылдат көзөмөл жүргүзүүнү талап кылат. Кайрадан Бишкектеги мектептин биринин директору окууга кабыл алууда мыйзамсыз акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кармалды. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга жана фонддорду түзүүгө тыюу салынат. Бирок ага карабастан акча чогултуулар токтобой келет. Я даже о каком речи? Он выбросил, он ыргытып туруп эле чыгып кетти. Обнаружены денежные средства, 2 купюры номиналом $100 США. Раз, два, три, четыре, пять купюр номиналом 1000 сомов. Билим берүү башкармалыгы мектептерди толук камсыз кылууга, анын ичинде тиричилик муктаждыктарын жабуу үчүн да мамлекет тарабынан жетиштүү каражат бөлүнөт деп ишендирүүдө. Бүгүнкү күндө мектептерде күндүзгү күзөт толугу менен мамлекет өз мойнуна алды. Мугалимдердин зарплатасы көбөйдү. Андан сырткары чарбалык иштер боюнча камсыздоо дагы мамлекет өз мойнуна алгандыктан былтыркы жыл менен быйылкы жылдын каржылоосунун ортосунда айырмачылык 5%ке өстү. Ошондуктан бардык каржылоо бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан кылынып жатат. Ал эми мектептерде бир дагы акча чогултуу жок. Андан сырткары башкармалык опуз алып акча талап кылуу толугу менен токтотулганын билдирүүдө. Бардык билим берүү мекемелеринде акча каражатын чогултуу токтотулду 100%. Мектеп алдында иштеп аткан фонддор, камкорчулук кеңештеринин бардыгы иштебейт мурдагыдай. Маселе жогорку кеңештин депутаттарында тынчсыздандырууда. Ошол эле маалда алар тараптан аны жоюу боюнча алгылыктуу сунуштар айтылбай келет. Мектептерде акча чогултуу дагы эле уланып атат. Булар Кудайдан да коркпойт экен, Садыр Нуркожоевичтен да коркпойт экен, Камчыбек Кыдыршаевичтен да коркпойт экен. Муну кандай токтотобуз билбейбиз. Дагы эле уланып атат да көнгөн атат. Ушун наглядно бир экөөнү кармап туруп, чыгарып, ошондо гана токтотпосо токтото албай калдык окшойт. Акчаны көбүнчө окуучуну мектепке кабыл алуу, аны алдыңкы группага которуу, жада калса жакшы баа коюу үчүн да алышат. Мафиялык баягындай структура биротолу орун алып алыптыр. Мектептин башчылары менен ата-энелердин активдүү бөлүгү өздөрүнчө эле баягындай бир мафиялык структура түзүп алышып, ошол акчаларды фонд катары пайдаланып келишкен. Натыйжада билимдин деңгээли, сапаты кескин түрдө начарлап кетти. Анткени колунда барлардын балдарын баары эле гений эмес да. Бирок акчаны берип атса, аларга жогорулатылган баалар коюлуп атты. Колунда жок ата-энелердин балдарын баары эле келесоо эмес да. Жакшы окуган балдарга тескерисинче төмөндөтүп коюп атышты. Вот ушунун натыйжасында бизде абдан чоң трагедиялуу социалдык теңсиздик пайда болду. Мунун баары билим берүүдөгү каржы системасынын ачык айкындуулугунун жоктугуна байланыштуу көйгөйлөрдү чагылдырып турат. Башка жагынан алганда мектептер көп учурда каржылык жактан кыйынчылыктарга туш болушат. Тазалык кызматкерлеринин жана күзөтчүлөрдүн айлык акысын төлөөгө, окуу куралдары менен камсыз кылууга, мектепти оңдоого бюджеттен бөлүнгөн акча жетпейт. Аталган көйгөйлөр каржылоонун альтернативдүү булактарын издөөгө мажбурлайт. Төлөбөсө өлүп калайлыбы? Если бы у нас в государственных учреждениях работали специалисты, Бизде мамлекеттик мекемелерде иштегендер анык адистер болгондо балким мындай ызы-чуу болмок эмес. Жаңы жылдан кийин кароолсуз калган. Неге? Ошол жерде бирөө убагында жарыялабай тендерди унутуп калган.
мугалимдерибизди окуу процессинен алакты кылган, алар ким кирип чыгып жатканын карап турса керек. Бул уят эмеспи? Ар бир адис айлык алып аткан соң өз иши үчүн жооптуу болушу керек, туурабы? Акташ керек да. Менимче бизде азыр коопсуздук гана бар. Алар кимдир бирөө менен келишим түзүшкөн, бирок мен аларды көрө элекмин. Элестетиңиз, ушундай коркунучтуу учурда бомба жана башка нерселер боюнча чалуулар тынымсыз түшүп турганда мектеп кароолсуз отурат экен. Албетте биз тынчсызданып атабыз. Акча чогултканга уруксат беришпейт. Ошол эле учурда алар мектепти тийиштүү коопсуздук менен камсыз кыла алышпайт. Нам деньги собирать не дают и в то же время обеспечить нормальную охрану школы не могут. Майнасы аз, менети арбын иште тазалыкчы кызматкерлер көп кармалбайт. Алардын айлыгы көтөрүлдү деген менен дагы жетишсиз бойдон калууда. Демек бул жумуш эми окуучулардын мойнуна жүктөлөт дегенди билдирет. Азыркы учурда толук кандуу техперсоналдан баягы техничкалар жетишсиз болуп келет. Бул көйгөй мурда эле бар болчу, азыр деле бар да. Анан азыркы учурда 4 техничка иштейт. Анан 2 техничка вакансияда турат да. Анан алар келген техничкалар деле мындай көп токтобойт. Баягы жумушу оорураак болгондуктан, анан айлыгы азыраак болгондуктан токтобой эле кете беришет да. Нагрузка болуп кыйналып калышат го, ошондон айлыгы аз деп көбүнчө жанагы жеке компанияларга кетип калышат да. Анткени алар жактан айлык көбүрөөк төлөнүп берет да. Класстарды тазалоо маселесин эптеп чечкендей болдук. Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева мындан ары башталгыч класстардан баштап балдар класстарды өздөрү тазалай турганын билдирди. Мындай чечим анын айтымында кызматкерлерди тейлөөнү оптималдаштыруу максатында кабыл алынган. Охрана техничкалардын айлыгына чейин биз азыр оптимизация кылып атабыз. Урматтуу ата-энелер, бирок биз Япониядагыдай балдардын биздин учурда деле, совет учурунда деле балдар өзүн өзү тейлөө, бирөөнүн эмгегин баалоо жана турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу максатында башталгыч класстан баштап өзүнүн классын жыйноо системасы кирет. Жогорку класстан, төмөнкү класстан жогорку класска чейин. Анан дагы мындай кыйкырып чыга калбагыла, баламдын укугу бузулуп атат да. Бирөөнүн коросун барып жыйнабайт, бирөөнүн үйүн барып жыйнабайт. Ал ошо жердеги өзүнүн классындагы өзү окуган жерде жыйнайт. Муну үчүн биз көп өлкөлөрдүн тажрыйбасын дагы окуп жатабыз, көрдүк. Аны социалдык тармактын айрым колдонуучулары колдоп, союз малында баарыбыз эле жууп келгенбиз. Андан эч нерсе болгон жокпуз деген сөздөр айтылды. Бирок бул идеяга каршы чыккандар да болду. Если ребенка научат мыть полы, ничего. Баланы пол жууганга үйрөтсө, анда эч кандай жаман жери жок. Бирок 1-класстын окуучулары эмес, башталгыч мектеп эмес. Жогорку класстын окуучуларына мен макулмун. 5-6 класстарга швабра үйрөнгүлө, жуусун, окусун, мындан эч ким кедей болбойт, кемип калбайт. Бирок кичүү класстарды албетте окутуу гана керек. А вот младшие классы, конечно, их нужно учить. Көптөгөн мектептерде жетиштүү айлыктын жоктугунан дене тарбия, ыр, көркөм сүрөт жана башка предметтер боюнча мугалимдер жокко эсе. Окуу китептеринин жана жабдуулардын жетишсиздиги курч болуп келет. Мунун баары билим берүү процессинин эффектүүлүгүн азайтып, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жолтоо болууда. Кээ бир учурларда чүпүрөк менен борго да акча жетпей калат. Вот говорят о зарплате учителям. Какую они зарплату мизерную? Мугалимдердин айлыгы тууралуу айтып жатышат го. Ансыз да аз айлык алышат, анан аны да кесип салышат. Буга да ичтардык кылып, сол жөндөктөн кирешеси бар деп айтышат. Алардын ордунда болсом депутаттык креслодон түшүп, акимге да кайтарым, күндү ушундай мекемелерди кыдыруудан баштамакмын. Класстын муктаждыктары үчүн акча чогултулат. Алар мектептин муктаждыктары үчүн чогултулбайт. Балдар колун арчып, партага таза отурсун деп сүлгү сатып алабыз. Дуалдарды элементардык түрдө актоо үчүн чогултабыз. Анткени мамлекет буга акча бербейт. Биз кеңсе жабдууларын сатып алабыз. Ошол эле ксерокс. Анда балдардын өнүгүүсүнө керектүү жардамдар басылат да. Бул ксероксты бир жолу сатып алабыз жана алганча убакытка жетет. Эсимде биз аны 1-класста сатып алганбыз. Алар азыркыга чейин колдонушат. Бирок алардын тетиктерин алмаштырып туруу керек. Бул да акчаны талап кылат. Буга мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Тоже денег стоит. Государство на это деньги выделять не будет. Бийлик Кыргызстан жакырчылык синдромунан арылды деп ырастоодо. Мамлекеттик бюджеттен жаңа ак үй, бизнес борборлорду, футбол стадионун курууга каражат бар. Бирок билим берүүгө келгенде акча жок.
Бирок адистер мектепти каржылоо маселеси тез арада көңүл бурууну жана мамлекеттик деңгээлде чечүүнү талап кылаарын айтып, коңгурок кагышууда. Анткени билимге инвестиция салуу бул ашкерей чыгым эмес, зарылчылык. Билим берүүнүн эки гана оюнчусу бар, мугалим анан окуучу. А бизде ал экөөнү буяка ыргытып коюп эле Завур району мектептин директору, анан кийин депутат, анан кийин министр ошого койтуп алганбыз дешагылычы. Эки гана оюнчуну кашкартууш керек болду. Окуучу менен эле мугалимге. Ошондой айлашкесине гана болуш керек саясат. Маселени чечүүнүн бир жолу билим берүүнү каржылоо системасын кайра карап чыгуу деп эсептейт адистер. Алардын айтымында мектеп фондорунун ишмердүүлүгүн мыйзамдаштыруу зарыл. Бирок алар таза жана ачык айкын иштеп, мектептерде эффективдүү билим берүү үчүн керектүү ресурстар менен камсыз кылышы керек. Мне кажется, эти просто сборы надо было. Менин оюмча бул төлөмдөрдү бала бакчалардагыдай эле мыйзамдаштырыш керек болчу. Ата-энелер расмий түрдө РСК банк аркылуу бала бакчага барган балдарын тамак ашына белгилүү бир суммада аз акча төлөшөт. Мектептерде да ушундай кылса болот. Мектептин веб-сайтында баары ачык жана айкын болсун. Ошондо ата-энелерге, жалпы коомчулукка, депутаттарга, анын ичинде бул каражаттар эмнеге жумшалганы белгилүү болот. Тилекке каршы азыр абал ушундай, биздин билим берүүнү бюджеттик каражат камсыздай албай келет. Оно на бюджетные средства существовать не может. Ошондой эле эксперт мектеп фондун түзгөндүгү үчүн адамдарды жоопкерчиликке тартууну да туура эмес деп эсептейт. За что их привлекать к ответственности? Эмне үчүн алар жоопко тартылышы керек? Балдар үчүн коопсуз чөйрө түзүүнү каалашкан үчүнбү? Ошол эле күзөтчүнүн эмгегине акча төлөгөн үчүнбү? Хотят оплатить работу охранника. Каржылык милдеттердин оорчулугун сезген ата-энелер төлөмдөргө нааразычылыгын билдирип, кыжырданууда. Бирок ошол эле учурда алар мектептердин кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп турганын да түшүнүп турушат. Алар балдарына эң жакшы билим берүү чөйрөсүн камсыз кылууну каалашат. Эгер мамлекет кээ бир маселелерди чече албаса, анда ата-энелердин жардам берүүсүнө жол тоспогула дейт. И мы очень радуемся, что мы сейчас Мамлекеттин бул багытты колго алганы бизди абдан кубандырат. Президент, УКМК активдүү кийлигишип туура иш кылып атат. Бул жакшы саясат жана биз ар кандай шылуундар аныкталган ар бир окуяга кубанычтабыз. Бирок бул системалуу болуп, ишке келчү кадрларды туура даярдоону каалар элем. Анан ата-энелерди тынч койгула. Акча ашыкча болгон үчүн эмес. Болгону балдарыбыз таза класстарда окушсун, шарттары жакшыраак болсун дейт да. Ушундай кадимки шарттар үчүн акча кетиребиз. Бул жерде эч кандай кыянатчылык жок. Кыянатчылыкты башка жерден издеш керек. Их надо искать, наверное, в других местах. Туура эле го. Туура эле негизи чогулткан деле. Ал жерде анчалык көп деле акча жок. Чоң акча деле ойногон жок да, баягы майда чүйдө чогулткандар туура эле негизи. Балдар билим алып атат ал жердечи. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде билим алуу өтө эле жеңил, өтө эле арзан. Если керек болсо чогулуш керек. Если ыңгайлуу болуп атса да, мисалы үчүн акча керек болса чогулуш керек. А если бүт баары нормаль жайында болсо, семьяларда тартыш болуп атса акча чогултканы керек жок. 2023 жылдын август айында Кыргызстанда жаңы билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Анда билим берүү мекемелерин каржылоонун ваучердик механизми камтылган. Ваучердик билим берүү системасы бул акча окуу жайга эмес, окуучуга бөлүнөт дегенди билдирет. Башкача айтканда, мамлекет ар бир балага ваучер же сертификат берет. Ал сертификатты системага кошулган бардык мектептерде колдонсо болот. Ал эми окуу жай анда окуган баланын санына жараша каражат алат. Авторлор мыйзамды билим берүүдөгү революциялык кадам деп баалайт. Алардын айтымында, муну менен билим берүүнүн сапатына байланыштуу көптөгөн көйгөйлөр чечилет. Бирок жаңы системаны ишке киргизүү көп убакытты жана күчтүү талап кылат. Я думаю, что наше правительство, менимче мамлекеттик деңгээлде биздин өкмөт бул абалдан чыгышыбыз керек деген тыянакка келди. Мамлекет мындан ары билим берүү системасын каржылай албайт экенин түшүндү. Анткени бюджетте каражат жок. Ошондуктан билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамда ваучердик механизм камтылган. Бул мамлекетте ар бир балага бөлүнгөн акча балага багытталат дегенди билдирет. Эми ата-энелер жашаган жерине жараша эмес, каалаган мектепти тандай алат. Мамлекет ар бир мектепке эмес, ар бир окуучуга өзүнчө бюджет бөлөт. Биринчиден ата-энелер алдыңкы мектептерге бере алышат, жашаган жерине жараша бир дарекке байланбайт. Бул сөзсүз мамлекеттик мектептердин арасындагы атаандашууну күчөтөт. Жеке сектор ишинде атаандашуу күч, анткени алар ар бир кардар үчүн күрөшөт. Ал эми мамлекеттик секторлор катталган дареги боюнча баары бир келет да деп күтө беришет. Всегда уверены в том, что к ним учащиеся придут по прописке.
Аталган көйгөй баардык кызыктар тараптардын комплекстүү кароосуна жана кызматташуусуна муктаж. Мектептерди каржылоо маселеси ар бир баланын, демек бүтүндөй өлкөнүн келечегине болгон салым болгонуна байланыштуу тез арада чечүүнү талап кылат.